Саламатсыздар, урматтуу каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү тема дагы бир көрүүчүм комментарийлерден бир-эки жолу сурады эле. Ауганстан жөнүндө айтып бергилечи, Кыргызстанга кандай анын таасири бар деп. Жана Ауганстандан кыргыздар бизнес жасаса болобу деген суроо да берди эле. Ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Ауганстан бүгүнкү күнү Талип өкмөтүнүн астынан башкарылат. Бүгүнкү күнү 2021 жылдан баштап Талиптин колуна кайра өткөн да. Анан негизи Ауганстан бүгүнкү күнү мындай башын көтөрүп келаткан, жаңы бутуна туруп аткан, канча бир жылдагы согуш аркылуу талкаланган, бирок жок болбогон эл, жок болбогон мамлекет да. Негизи Ауганстандын экономикалык абалын карайлы, саясий туруксуздугун жана коопсуздугун көйгөйлөрүн бир карайлы. Андан сырткары да Кыргызстан үчүн мүмкүнчүлүктөрүн же коркунучтарын карасак деле болот да. Негизи Афганистан ИДПсы бүгүн 14 миллиард доллар АКШ доллары 2022 жылдын маалыматы боюнча. Калк башына ИДП өзү 372 доллар, 372 доллар да. 372 доллар деген бул канча болуп калат? Бир 20-25 миң сом жылына керектешет экен. Ушундай аз акчага жашашат. Албетте бул деген баягы негизи социалдык чыгымдары аябай аз болгондуктан жашоо деңгээли да кичине начарыраак Афганистан. Анан мамлекеттик бюджетин карасак, негизи бүт сырткы булактардан каржыланып келген. Буга чейин 21-жылга чейин 75% сырткы баягы жардамдын эсебинен толукташкан. Азыркы кезде маалымат боюнча бюджетке карызды Кытай тарабы берип атат. Кытай аябай көп мындай акча куюп атат Афганистанга бүгүнкү күндүн маалыматы боюнча да. Анан ошондон 21-жылдан бери жардам кыскарды албетте, бирок кандайдыр бир өзүнүн ичинен баягы ишкерликти өнүктүрүп салык жыйнаганга аракетте Ауганстан. Анан Ауганстан бүгүн ушундай, негизи бул Кабулдун сүрөтүн карасак, негизи Каир Мисирде жана Кабул окшош да. Чатырлары курулбаган, кээ бир үйлөрү курулбаган, бирок ичинде карасаң мындай жайдары мындай жакшы көрүнгөн мындай имараттар бар. Кандайдыр бир бизнес бар, кандайдыр бир акча ичинде бар да. Адам капиталы жана сабаттуулугун карасак, адам капитал индекси 0,39, 157 өлкөнү баалаганда 133 орун. Бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күнү адам капиталы аябай аз Афганистанда. Ошон үчүн бул жаңы өнүгүп баштаган өлкө деп эсептесек болот. Сабаттуулуктун деңгээли 37,27%. Бул деген чоңдор арасында. Ал эми жаштар арасында, эркектер арасында 71,4%, аялдар арасында 41,59%. Сабаттуулук эмнеге таасир этет? Сабаттуу болсо калк, анда мындай жакшы стабилдүүлүк болот. Согуш аз болот, калк гүлдөйт да. Ошон үчүн бул жерден билим берүү жаатындагы дагы бир нече иштерди алып барыш керек да ошо Ауганстанда. Интернет жана мобилдик байланыш бирок аябай жакшы өнүккөн Ауганстанда бүгүнкү күнү. Негизи интернетке жеткиликтүү калктын санын 18% деп айтылат. Бул 7 миллион колдонуучуга чейин барат. Ал эми баягы мобилдик байланыш болсо 23 миллион туташууларды байкап атышат эл аралык ассоциациялар. Эгерде баягы ушуга ишенсек бул маалыматка, демек негизи Ауганстанда 80% элде мобилдик уюлдук байланыш бар. Анан албетте бүгүн Кабулдун көрүнүшү ушундай. Ошо менен саясий абалын карасак, ошо эмгичекти Ауганстанда Паншер менен кандайдыр бир кагылышуулар тынбай жатат. Бүгүнкү күнү баягы Панштын тажиктери баш ийбей жатат толугу менен. Жеңилсе дагы баш ийбей Тажикстандан жардам алып, кандайдыр бир туруштук бергенге аракет кылып жатышат. Андан сырткары аларга да кандайдыр бир жардам сырткы булактардан да келип атат деп айтылып жатат да. Америка Баш Штаттары USAID мисалы үчүн 75 миллион доллар берген. 75 миллион доллардын эсебинен Коштепа каналы курула баштаган. Ауганстанда ошол Коштепа каналы Ирандын кайсы бир жерлерин суусуз калтырмак, ошондуктан ошол боюнча да видео жасаган. Ошондуктан Иран да буга каршы, бирок кантсе дагы Ауганстандын өкмөтү баары бир ошол Коштепа каналын казып атат, анткени ал каналды казса элине баягы дыйканчылык алып барганга жеңилдейт да. 19%га апийим сепкени кайра көбөйдү азыркы тапта. Бирок өкмөт аны менен күрөшүп атат.
ошол нерсе өскөнү кичине кооптондурат албетте. Анан эгерде инвестицияларды карасак, келечекте кандай перспективалар бар? Ауганстандын жалпы капиталы 700 миллиард доллардан ашат. Акыркы баалоолор боюнча 1 триллион 1 триллиондон ашык 1,3 1,5 триллионго чейин азыркы баалоолор болуп атат. Ауганстанда аябай чоң литийдин жана сейрек кезде чүйүшүүчү металлдардын мындай кендери бар да. Ошого мурун эгерде Америка Штаттары кызыкса, бирок ийгиликке жетишпесе, планы жок болуп, бүгүнкү күнү Кытайдын планы аябай күчтүү болуп атат. Ушул литийге Кытай иштеткени жатат, кээ бир кендерди Кытай иштетип баштады. Негизи табигый ресурстар көп, бул экономикалык өсүштүн булактары. Бүгүнкү күнү ошол талип өкмөтүнө Кытай өкмөтү кандайдыр бир инвестиция берип, ошол кендерди кайра алып иштеткенге жол алып жатат. Кээ бир кендер толук кандуу иштеп баштады деп айтылып жатат да. Кайсы кендер экени азыр толук маалымат жок болуп атат, бирок ушундай сөздөр бар. Инвестициялык мүмкүнчүлүктөр туруксуз болсо дагы саясий абалдан улам, бирок негизи өкмөт, бүгүнкү келген жаңы өкмөт мамлекет курууга ниетин жарыялады да. Негизи ошол мынакей бул сүрөт Коштепа биринчи этабындагы бүтүргөн ишке ошол баягы ленточкасын кесүү аземи. Социалдык жана билим берүү чектөөлөрү. Негизи Талибан аялдарга билим берүүдөн кичине каршы, аялдарга билим берүүнү чектеп жатат, кыздарга билим берүүнү дагы чектеп жатат. Анан өзүнүн Пуштун Валли деген жана мусулманчылык мындай кандайдыр бир адаттарды, салттарды коюуда. Ошол салттар кичине баягы дүйнөлүк коомчулукту кооптондурат, анткени бир эреже бар да, калк өнүгүш үчүн, адамдар акылды болуш үчүн биринчиден критикалык ой жүгүртүү керек, экинчиден кыздарга билим бериш керек да. Эгерде аялдар билимсиз болсо, анда баланы өлтүрүп алат кокусунан, баягы төрөгөндөн кийин, же болбосо кандайдыр бир дагы мындай жашоо сапаты бар ылдый кала берет да. Ошон үчүн бул нерсе чоң баягы дүйнө жүзү менен талаш тартышта да ошо талибандар ушул суроо боюнча. Анан Кыргызстан менен Афганистандын ортосунда соода жана логистикалык кызматташуусу кандай болушу мүмкүн? Менин маалыматым боюнча кээ бир биздин жарандарыбыз азыр сооданы башташты. Мындай туруксуздуу болсо да, кичине кепилдик аз болсо дагы баары бир кандайдыр бир иш аракеттер жүрүп атат, соода жүрүп атат, поставкалар жүрүп атат. Кыргыз Республикасынын Афганистан менен соода байланыштары күчөтүү, транспорттук логистикаларды кеңейтүү долбоорлор бар. Ал долбоорлор ишке ашыш керек, бирок алар кошуналарга өтө көз каранды. Эң биринчи кошуна ким менен ушул суроону чечиш керек экен? Бул Тажикстан болуп жатат да. Кытай, Иран, Кыргызстан, Афганистан жана Тажикстан аркылуу өтүүчү темир жол долбоору бар. Аны Ауганстан ошол жана Түркмөнстан өзүнүн демилгеси катары жарыялашкан. Саясий турук болсо, инвестиция келет албетте, ачылат. Бул баягы Афганистан эл жүзүнө ачылат, инвесторлорго ачылат. Ауганстан аркылуу эгерде жол өткөрсө, Кытай үчүн бул Европага эң кыска жол болушу ыктымал да. Жыйынтыкка карасак, бизде үмүт бар. Афганистан өнүгөт, өкмөт курулат, логистикалык байланыштарыбыз түзүлөт. Ушундай үмүттөр бар да бизде Кыргыз Республикасында. Бул жайга салынса, ар кандай мисалы үчүн Пеншер Ауганстан өкмөтүнө кандайдыр автономия катары кирип, же болбосо же болбосо ичиндеги жанагы турган кишилер кандайдыр бир толук карамагына өтүп кетсе, талиптер өкмөт курса, анан азыркы түрдөгү заманбап мамлекет кура башташса, анда негизи бизде ушул темир жол долбоорубуз иштеп баштайт да, аны аркылуу. Мисалы үчүн Бишкектен Душанбеге чейин жол бар. Кашгар, Ош, Ташкент деген жол салынса, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Ошол жолдон бир бутагы Душанбеге кетет, Оштон Душанбеге кетип туруп, Душанбеден анан Пяншка кетет, Пянштан анан Антхойго кетет, Антхойдон анан Сиракска кетет. Негизи Мазари Шариф аркылуу өтүп туруп, Түркмөнстан менен байланыштырат дагы. Анан Амирабад, ошол Горган, Баку, Азербайжанга кирип, Зангизур коридоруна. Ошондо Кытайдан аябай чоң көлөмдөгү товарлар ушул темир жол менен Европага кете баштайт. Европадан дагы товарлар Кытайга кете баштайт. Бул регионду байытып салат, жөн эле регион алтын регион болуп калат да. Эмират Афганистан деген түзүлөт.
ошо Дубай менен атаандашканга кубаты жетет да. Жок дегенде баягы Сауд Арабия, Дубай тегерегиндеги саясий режим болсо, акчалай тараптан жок дегенде ошо баягы Мисирдин деңгээлине чыгып калышы ыктымал болот. Мисирде аябай бай. Аякта 100 миллион мусулман жашайт да. 100 миллион араб. Ошол эгерде Афганстанда ушундай өнүксө, биздин да соодабыз аябай катуу жанданат. Биринчи алгач бүт Кыргызстанда жасалган товарлардын баары Афганстанда кандайдыр бир деңгээлде, кандайдыр бир чоң көлөмдө сатылышы ыктымал. Бул үчүн бизге баягы кошуналар аркылуу логистикалык жолдорду түзүп бүтүшүбүз керек. Ал үчүн Тажикстан менен Өзбекстан менен суроо чечилип атса, Тажикстан менен дагы суроо чечиш керек болот да. Ошол логистикалык жолдорду, трансмодалдык жолдорду түзүш керек болот да, темир жол менен кошо. Ошондо бизнес өнүгөт. Ал кезге бизнесиңер даяр болуш үчүн, экспорттоого даяр болуш үчүн бизнес план жазып туруп, ошо QR менен үйрөнүп кантип жазыш керек экен. Анан албетте ишке киришсеңиздер болот. Шилтеме да бар видеонун сүрөттөмөсүндө. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарий жазгыла. Силер деген ошо негизи Афганстан менен бизнес жасап көрдүңөр беле? Жасаганы пландаштырасыздарбы? Ишенесиңерби? Ошо саясий стабилдүүлүк болуп, анан биз мындай жакшы карын катнаш түзүп калар экенбизге. Ошо боюнча дагы оюңарды комментарийлерден бөлүшүп койгула. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.